Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер, Кур'ан медиа каналындагы Кур'ан алифбе сабагына кош келиңиздер. Бүгүн биз 23-чү сабакка токтоло кетебиз. Бүгүнкү сабакта биз көпчүлүк Кур'ан алифбесин үйрөнүп жаткан туугандар, көпчүлүк Кур'ан алифбесин үйрөнүп жаткан адамдар аны чыгарганга аракет кылып, бирок чыгара албай турган тыбыштардын бири болгону бул айн тамгасы. Айн тамгасы. Айн тамгасы бул көпчүлүк тилдерде кездешпеген тамга. Мына ошого байланыштуу бул араб тилиндеги 29 тыбыштын ичинен дагы өзгөчө мээнет кылып чыгара турган тыбыш десек адашпайбыз. Бул айн тамгасы. Айн тамгасы бул мына ушул тамактын ортосунан, алкымдын ортосунан чыгат. Айн, айн деп сүрөттө карап дагы бир катар элес алсаңыздар да болот. Айн дегенде бизге ачык билинбеши мүмкүн. Ошого айынга сүкүн берип, на буду, на ба я деп көбүрөөк айтмашыбыз. Эгер кимдердин ушул айын тамгасы такыр чыкпай аткан болсо, мына ошолор айын деп ошол тамганын өзүн айтканга караганда на буду, на ба я деп айынга сүкүн берип, андан мурда бир тамганы кошуп, кечке айта берсе, ар дайым айтып жүрсө, анда тез арада эле бул айын тамгасы чыгып калат. Эгерде өзүн эле же ай, у же айын деп айтса, анда бул анда дагы албетте чыкпайт дебейбиз, бирок чыгышы бир аз татаалыраак болот. Эгерде айын тамгасын жеңил чыгарууну кааласаңыз, анда айынга сүкүн берип, андан мурда бир аракет тамганы коюп, мисалы на ба деп көп айтып жүрсөңүз, Алла буйруса, тез арада эле бул айын тамгасы чыгып калат. Бирок дагы бир эске ала турган нерсе, айын тамгасын чыгарууда ичтен же киндиктен чыгат, же болбосо ушул тамакты кысканда чыгат деген мына ушундай сыяктуу сөздөр бул албетте бардыгы тажвид алымдарынын көз карашында бул туура эмес. Мына ушундай ыкмалар колдонуу менен дагы бул айын тамгасы эч качан чыкпайт. Анда эмесе ошол сабакка киришели. Айын тамгасы качан фатха менен келгенде болуп окулат, касра менен келсе ай, домма менен келсе у. Ай, у болгону айын тамгасын чыгарганда ушул тамак бир аз кысылып чыгат. Ай, у. Ал эми жазылышына караганда, буга чейинки биз 22-нчи сабакта жазылыш жагына окшогон гойн тамгасын өттүк элек. Экөөнүн айырмасы айын тамгасында болгон чекити жок, ал эми гойн тамгасында чекиттүү. Ошол жагына дагы көңүл буруп коюш керекпиз. Анткени айынды гойн деп же гойнду айын деп окуп албаштык үчүн. Биринчи тамга ба тамгасы биа деп окулду. Бул тамгадагы бул сөз дагы Кур'ан Керимде өтө көп кездешкен харфтардын бириси. Ан ма'a деп окулат. Ароба болду. Ал эми кийинкиси ажам. Ажаб. Амал. Негизи амал деген сөз кыргыз тилиндеги ушул араб тилиндеги амал деген сөздөн келип чыккан. Илму. Кыргыз тилиндеги илим деген сөз, илим деген негизги сөз бул араб тилиндеги илим деген сөздөн келип чыккан. Албетте кыргыз тилинде биз илим деп айта беребиз. Эгер ошол илимди биз арабча айтыш керек болсо, анда башында айын тамгасы менен илму деп айтыш керекпиз. Умру. Жум'у. Жa'лу болду. Кийинкиси габ. Аскар. Кыргыз тилиндеги дал аскер деген сөз дал ушул аскар деген
аскарун деген сөздөн келип чыккан. Айлам, айлам, айлам. Жафар, жафар, жафар. Менен бул кыргыз тилиндеги жапар деген сөз дал ушул жафар деген сөздөн келип чыккан. Муну айтканыбыздын себеби ушул сөздү жакшы түшүнүп, өздөштүрүп кетиш жеңил болуштугу үчүн адам качан салыштырып айтканда ошондо жеңил түшүнөт, жеңил окуйт. Анбар, анбар, анбар. Эми бул мисалдарда акыркы катарда бул эки карама каршы кылып эки сөздү берди. Айтылыш жагынан эмес, жазылыш жагынан бири-бирин айырмалаш үчүн. Мисалы, гайну бул айну. Биякта жазылышта гойн үстүндө чекити бар, айын үстүндө эч кандай чекит жок. Ошого гайну айну деп окулат. Баглу, баглу, ба'лу, баглу, ба'лу. Белгу, белгу. Ал эми анын каршысындагы бел'у, бел'у деп окулат. Мына ушинтип, урматтуу туугандар, Кур'ан алфавит сабагынын 23-чү сабагы дагы бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Бүгүн биз 29 тыбыштын ичинен өзгөчө аны көңүл буруп, өзгөчө мээнет талап кылып гана чыга турган тыбыш болгон бул айын тамгасы. Албетте эң алгач муну жеңилдеп түшүнсөк, Аллах жеңил чыгарат. Ошондуктан айын тамгасын чыгарууда эң эле жеңил ыкма, урматтуу туугандар, айынга сүкүндө кылып, андан мурда бир аракеттүү тамганы кошуп айтып көрөбүз. Мисалы, ба, ба. Учурда айтсаңыз чыкпай аткан болсо, ушул сөздү эле кечке кайталап жүрө берсеңиз, Аллах буйрса, 1 күн ичинде тез арада эле айын тамгасын чыгарганды үйрөнүп аласыз. Ал эми айын тамгасы иштен чыгат, же болбосо киндиктен чыгат, же могу моюнду кысканда чыгат, же болбосо далыңызды аркка урганда чыгат деген сыяктуу ыкмалар, албетте бул ыкмалар эч бир натыйжасыз жана бул ыкмалар менен айын тамгасы чыкпайт. Жана тажвид уламалары дагы мына ушундай ыкманы колдонууга насаат беришкен эмес. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, бүгүнкү сабагыбызда биз айын тамгасы өзгөчө көңүл буруп, мына ушул сабакты сабак бүткөндөн кийин дагы өзүңүз жеке бир катар кайталап, ошондон кийин дагы ушул тамганы туура чыгара билген каарга, Кур'ан окуучу адамга бир катар текшертип койсоңуздар, бул жакшы болот. Ошондой сунуш кылабыз. Аллах таалам бардыгыбызга ушул Кур'ан Карим алфавит тамгаларын туура талаптарда чыгарып, тез арада Кур'ан алфавитинен Кур'ан окуганга түшкөнгө мүмкүнчүлүк берсин.